Казат Акматов. Мунабия. Повесть. Үн коштоп аудиолоштурган Эрнис Кыяз. Кенебестиң үчүн, жакын адамга кылган көңүл коштугуң үчүн турмуштун кээде сени жазалап коймой болот. Ошондо сен жаакка бирди жеген адамча көзүң умаштай ачылып, оордуңдан атып туруп, аттиң-ай, эсиңден чыгарып койгон, бирок баары бир сени келерсиң деп күтүп турган түйшүктөрдү көздөй жан далбастап жөнөйсүң. Азыр мен дал ошондой акыбалда бараттым. Көңүлүм ордунда болбогон соң приемникти өчүрүп, айнектердин баарысын туюк жаап таштагам. Руль кармаган колум тердеген сайын өзүмдөн өзүм жийиркенип, деле бүткүл дене боюм менен бир ылай сууга малынып алгансың. Адам деген бир капа болуп алса, жазылмага кандай? Бүт жол бою каргашалып кат эсимден кетпеди. Анын үстүнө ал конверт көзүмө сайылган кылкандай болуп, дал маңдайымда шиттин үстүндө жатат. Кайгымга турак болсун дегенсип, дал ошол жерге өзүм таштап койгон экенмин. Сокулуктан өткөн кезде конвертти аткып туруп, бардачоктун түпкүрүн көздөй уруп жиберип, оозун жаап таштадым. Жатсын ошол жакта көр жерге аралашып. Ошентип өзүмдү жаш бала соротконсу алдап койдум да, андан ары жүрүп отурдум. Жолдо кыймыл аз экен, бутумдун учун педалга салмактай берсем, ылдамдыгы чугыйры жок өтө берчүдөй. Ошого бир аз алаксыган болом. Бирок кайра эле каттага деп окугандагы жүрөктү таш делгендей сөздөр жадыма келе берет. Энеңдин өлгөнүнө 2 жылдан ашты. Жан узактын 5 баласы бирдей жүрүп, карыган атаңарды ээн үйгө жалгыз таштадыңар. Мунабия деген бир мастанга бечара кишини тебелеттиңер. Ал жүзү кара энеңерден калган оокаты бүтүндөй үйүнө ташып кетти. Апаңар тирүү кезинде ырыс төгүлүп турган ордоңорду билдирип, төгүп чачып жатат ал өлүгүңдү көрөйүн. Андан ары кат жазган неме бизден ташбоор экенибизди, атага кайрымы жок мерездигибизди, мектепте окуган тестиер кызынын калем учу менен аябай шилтетиптир. Каттын аягында ысым жок, эч кандай белги да койбоптур. Аны адеп окуп бүткөнүмдө бир шүмшүк үстүмө жаба жугунду куюп жибергендей эле болду. Өлчөсү курсун эң жаман кат экен. Мынчалык ачуу сөздөрдү өмүр угуп көргөн эмесмин. Калыстыгы жок бир бейадеп баарыбыздын бетибизге жок жерден көз сыйпап жибергенине чыдабай адегенде абдан каттуу жиндендим. Өзүбүздү деле бир күнөөлөгүм жок. Антиш эмнегедир оюма да келбептир. Көрсө ал адамдагы жанагы өзүмчүлдүк деген жаман касиеттин кылган иши окшойт. Анткени аздан кийин бой токтотуп ойлоп көрсөм, чын эле маркум апамды жашырганыбызга 3-жылга аяк басып, ошондон бери атам айылдагы ээн үйдө жалгыз турат. Жанына кароол киши болсо да бир жөндечи. Атам өмүрүндө үстүндөгү кийимин өзү оңдоп кийбеген ыкшоо неме. Жаш чагынан тынбай зергерчилик кылып, анын бүткүл акыл ою, күлкү санаасы дегендей баарысы тең ошол жасаган буюмдарына чыгып кеткен болуу керек. Жалгыз иштеп отурганда карасаң, өзүнчө эле толкуп ташып, беттери жошолонуп албырып, көз нурлары жылт этип чачырай калып, көкүрөгү бүт жашырын сырга толгон адамча абдан ышкыбоздонуп иштээр эле. Бирок такыр унчукчу эмес. Кечке дейре бизге көрүк бастырып узанчу. Кечке дейре чечилип 2 ооз сөз айтчу эмес. Ошон үчүн аны эл жоош узак деп жөн салды гана кепке кыстармыш этип койчу. Жарыктык киши өзү деле кыйналдым, кысталдым деп бир кабар берип койбойбу деп атама да күнөөнүн теңин оодаргансып коем. Чын эле да, шаардагы кишиң курусун, кызматың бир кычаса, жумалап үй бетин көрбөй ата-энеңдин атын унутасың дегендей эле бар. Унутам деген ушул эме эмне? Шаардан алыстаган сайын ой санам шашып ушуп барганда сөздү эмнеден баштап эмнеден бүтөрүмдү пландаштырам. Максатым эле атамды шаарга алып кетиш. Айылдагы аталаш туугандарыбыз атаңарды шаарга алып кетип, кышкысын колуңарда кармагыла. Анан чогулуп ошол шаардан бир кемпир таап кошуп коебуз. Жаздан баштап кайра экөө бул жака келип тура берсин деп, былтыр эле акыл айтышканына муюган элем. Айылда башы бош кемпир деген калбай калса керек. Баары эле издеп таба алышпай жүргөнүн укчубуз.
Ал эми жанагы Мунабия деген аялды болсо колдон келсе бир кысымга алсамбы дейм. Биз аны илгертен биле жүргөн аял. Жарыктык апамдын кыштак боюнча эң жаман көргөн адам болчу. Нечен жылдар бою апам эмне үчүндүр ал аял менен араздашып, үйлөрүбүз көчөмө көчө турса да киришүү деген бизде болгон жок. Не себептен ошондой экенин түшүнчү эмеспиз. Айтор бала чагыбыздан Мунабия тууралуу апамдан бир оз жылуу сөз укканыбыз жок. Ал мастан бизге жакшылык санабайт. Ал шүмшүк биздин үйдүн кутун учурду. Ал жез кемпир мындай, ал өлүңдү көрөйүн тигиндей дегенден апам түк жадачу эмес. Эсимде, кайсы бир жылдары биз бала кез эле бирөөнүн тоюнда отурган аялдардын ичинде чатак чыкты дегенди уга сала кызыкка батмакка чуу коюп келсек, менин апам ушул Мунабияны чачтан алып сүйрөп, тим эле киши өлтүргөн кылмышкерди кармагандай тытмалаптыр. Аялдардын баары кызымталбы, жетигил экөөнүн чатагынын сыры ошондойбу? Айтор экөөнү ажыратмыш болуп, ортого түшкөндөрдүн көпчүлүгү апама танап таш болгонсуп, Мунабияны жалгыздап, жектеп жаткан мүнөздө кээси шарактап күлүп, а кээси тем койгула, экөө чарчаганда басылат деп кебелишпейт. Ошого менин ызам келип кетти окшойт. Жүгүрүп барып апама моюн бербей аткан Мунабияны бир түрттүм. Антсем аялдардын баарысы кыраан каткы. Ананай, ненесине болушат деген ушул карма Мунабияны шерактан этегин жулуп сал дешип шаракташат. Мен эси жок ошого шердене түшүп, чындап эле тигил апамдан запкы көрүп жаткан аялга улам барып катылып калам. Эми ойлосом апамдан бир топ жаш кичүү Мунабиянын ошондо суй салган келин курак экен. Менин күүлөнүп кетип тийгеним ага чымын конгончолук болбосо керек. Кайра мени аяп, макулук бир жерин оорутуп албасын дегенчелик колун аярлай тосуп калат. Ошентип жаткан үчөөбүздүн чатагыбыз бир малда жалт этип чырак өчкөндөй эле токтоду. Эмнегедир ошол учур балалык зээнимде кадим бүгүнкүдөй таптайын сакталып калган экен. Аялдар туш-туштан жажалап, биз үчөөбүз дагы чачташып тирешип атат элек. Алаңгыча жондорубузга өрүлмө камчы тарс эле дейтиштү. Үчөөбүз тең 10 топ барып, дароо 3 жака качып чыга бердик. Тигилерди билбейм, менин жон терим сыйрылып, денем 2 жака ажырап түшчүдөй бакырып жиберипмин. Карасам бизди чапкан атам экен. Тигил эркектер отурган төркүйдөн атып чыккан көрүнөт. Өң алаттан эчтеме жок, көздөрү чоктой кызарып алган. Наадат дегенден башка оозуна сөз келбейт. Кар жайган бийик бою солкулдап, азыр мына болуп отургандардын баарысын кырып таштачудай тур менен бир карады эле үйдүн ичиндеги аялдар бүтүндөй кокуйлап ызы-чуу боло жапырылып калды. Сөз кайрып сүйлөгөн бир жан жок. Бас үйгө, деди аңгыча атам апамды демите. Жанатан чач тутамдап албуттанган апамды карасам, эми тим эле коёндон бетер корголоп, төрдүн төбөсүнө чыга качкан экен. Бас, деп атам жана бир тап берди эле, жакын тургандар чурдей түшүп барып, апамдын денелери менен басып калышты. Аялдар дагы биримдик деген ошол тура. Жылып жүрүп камчысынын кандуусун кантесиң? Ачуусун кара, жаман жооштун чакыраңдап. Кылгылыкты кылып коюп, кылжып менен бууп коюп. Аялдар шарактап күлүп, атамдын артынан шылдың сөздөрүн агытып калышты окшойт. Атам болсо өчү канбай дагы бирөөнү издегенсип, сыртта жарданып тургандардын ичин тинтет. Бир маалда агы чыгып чакыраган көздөрүм ага чалдыга түштү эле, тыз коюп дароо үйдү көздөй безип жибердим. Жоош деп коюшат. Атам жоош болбой калсын. Бир ачуусу келгенде өзүнүн дагы, башканын дагы өлөр тирилерине карап койбойт. Бирок ачуусу ырас чанда гана бир кармай турган. Анысы чын. Мен Асия таяк жегениме ызалана, көз жашымды токтото албай келе жатсам, Мунабия алдында экен. Жылаң аяк буттарымдын дабышын укчудай эмес ал. Ошого бел байладым да жүгүрүп баратып этегинен булкуп кеттим анын. Бир кыйын иш кылгандай өтө берип кылчак карасам, атамдан камчы жеген байкуш Мунабия ошондо башын бир жагына армандуу кыңайтып, көз жашы онтала болуп куюлуп, жолду да көрбөй, дабышты да укпай, деле жарык дүйнөнү түк сезбей, өзүнчө бир укмуштай ичи өрттөнгөнсүп, жинди болгон сыяктуу ыргала басып келе атыптыр. Мен таңыркап дагы бир ирет кылчайдым да, андан ары чогойдум. Анткени артта атам чоң арыштап, бизге жете келе аткан экен. Камчысы дагы эле колунда жүрөт. Болду болбоду азыр
Munawiyага жетип аны дал ортого жанабир салат деген болжол мени кылчактата калды. Кандай иша бар экен, Munawия анда эмне кылар экен деген балалык ой. Бирок окуя мен күткөндөй кызык болбой калды. Атам Munawияга жете келди да эңкейип бир кыжаалат сөз айткандай болду. Ошентсе да Munawия аны алайган жаштуу көздөр менен жалт бир карап алды да эмнегедир шарт бурулуп, ылдый бедени аралаган жалгыз аяк сокмо жолго өтүп кетти. Мен тейлдейип, дагы эмне болор экен дегенсип токтоп калыпмын. Ошондо атам бир кызыктай буйдала түшүп, алды менен Munawияны көздөй жүткүнө, бирок кайра токтоп, артындагы жарданып турган эл журтту ызалуу карап алды да мени көздөй түз обдулду. Дароо безип жөнөдүм. Үйгө жетип сарайдын түпкүрүндө жашынып турсам, атам дал коронун ортосуна келип теңселип тура калды да, жүрөк түшүм мыкчыгансып, кыйналып, анан бир окумда колундагы табылгы сап, күмүш бели камчысын тизесине эки бөлөк карч уруп туруп, очокту көздөй ыргытып жиберди. Дагы айтайын, андагы окуя эмнегедир күнү бүгүнкүдөй эсимде. Ал түгүл ошондон 2 күн өткөндөн кийин апам келип, атамдын жер жеберине жетип, айласын алты кетиргени да көз алдымда эмнегедир. Үй бүлө дегениң адам түшүнүп болбогон бир шумдук дүйнө болот окшобойбу? Аны мен ошол балагат кезимде биринчи жолу өз көзүм менен көргөм. Атам экөөбүз ошентип 2 күн үйдө жалгыз жаттык. Алиги чатактан кийин 2 күн удасы менен апам үйгө келбей койду. Атамдын болсо анын кайда түнөп, эмне кылып жүргөнү менен бир тыйынча иши болбогонсуйт. Өчүп калган көрүгүн кайра тутантып мага бастырып койду да, баякы өмүр бою кыла жүргөн адатынча узанып кирди. 3-чү күн дегенде өңүнөн ачуунун ири кетип, карасам атам баягы эле биз билген унчукпас, жини келбей, өз дүйнөсү өз ичинде жымырылган кадимки жоош узакка айланып калыптыр. Ошондон кийин анан апам акырын жылаа басып келип жүрөт үйгө. А дегенде короого баш багып кирип, өзүнчө сүйлөнүп, чачылган отундарды жыйып, очокту көздөй ыргытып, атама дароо катыла койбой, мындай сыртарактан улкулдап-булкулдап, анан акыры атам экөөбүз узанып отурган үйгө баш бакты да, алды менен мага бир тийди. Алдагы кебетеңди карачы. Талаада калган жетимдей болуп, бас тур бетиңди башыңды жууп, көйнөгүңдү алмаштырып кий. Ошентип мени сыртка айдаган соң устаканага биротоло кирип, эшикти жаап алып, анан атама чабуулга өттүбейм. Дели көпкө дейри апамдын күңкүл-күңкүлүүнү басылган жок. Бирде ызырынып, бирде бирөөнү туурагансып, акчыланып, анын ортосунда атамды eelиктегенсип, кайра бир тур ызалуу күлкү чыгарып салып, айтор миң бир аракет менен байкуш атамдын мээсин абдан эзгиледи көрүнөт. Бирок байкуш дейин десем атам деле бир үн чыгарып козголуп койбой, балка метилерин бир калыпта чакылдатканын жазбагансыйт. Апамдын деги кимге сүйлөп, ким менен жекелешип жатканы белгисиз. Ошондон улам ыза болгон байкуш апамдын кара жини кармап кетти окшойт. Мен сага бала тууп бергем. 5 баламдан айлан, болбосо алтын сөйкөнү тап. Кайда сөйкө? Же аны тиги жиндиге бергениң жалганбы, я? Жалганбы же? Урушкан сайын атама айтып жүргөн эң негизги дооматына өтүп кетти окшойт. Биз бала болсок да апамдын бул дооматында өзгөчө бир чактан маани бар экенин туюп калар элек. Анткени башка эч бир жемеге чым этип койбогон атам ошол алтын сөйкө дегенди укканда эле каны бир башкача бузулуп кете турганда болду. Колуна эмне тийсе ошон менен апамды көздөй шилтеп калар эле. Мына азырда ошондой болду окшойт. Калыбынан жазбай чыкылдап жаткан балкасынын үнү тып басыла калды да, бир нерсе күп деп аңгыча эле апам будаланып, шашылып эшикке чыга түштү. Оң ийнин сыйпалап, жолугун оңдоп салып, күйөөсү менен сүйлөшөр сөзү ушуну менен бүткөн сыяктуу. Эми белгисиз эле кимдир бирөөгө «Ал өлүңдү көрөйүндү баары бир бул айылдан сүрүп жоготом» деп көп анча чечкиндүү өңдөнбөй, дароо эле азыр эмес, келечекте кыла турган ишин айткансып, үнү бошоңдоп калыптыр. Көрсө ошентип аралдашкандардын аз-аздан ачуусу кетип, анан үй бүлө дегендин оңбогон алдамчы турмушу кайрадан ымалашып алдыны, карылыкты, анан андан аркы көрүнүп турган акыркы чекти көздөй тымызын жыла берет турбайбы? Жолдун бурулушу ылдамдык менен кошо жүргөн ой санамды бузуп койду. Көрсө биздин үйгө эмерилжүү туура көчөгө келип калган экен. Чаржайыт сабалаган элестер дароо баштан учуп, мен алдыдагы максатымды, атам айта турган кеп сөздөрүмдү жыйынтыктап,
ой чуркатып алгычакты дарбазага жетип келдим. Мотор өчүп машинанын деми сууган арада сыртка чыкпай бир азга сүрдөйм. Мемиреген оор тынчтык бир шекилдүү кооптуу тунчурайт. Апамсыз калган үй эмнегедир бизден алыстай түшкөн сыяктуу сезилет. Балким мында азыр мунабия бардыр. Ошол элек кылып калгандыр. Айнектен биздин көп рамалуу, көк верандалуу, көк дарбазалуу, ар бир тактайга кагылган ири мыгына дере жадыма жат мекен үйүбүздү бир сыйра жүрөгөп колжуп карап алдым. Көңүлүмдүн тереңинде кайсыдыр бир үмүтүм бүлбүлетип, дагы эле болсо үзүлбөйт. Гүлдү көйнөгүн, кара маасысын босогодон көрүп калиткадан апам чыга түшчүдөй. Машинадан чыгар менен атамдын устаканасы тараптан угулган чык эткен тааныш үн. Ошону укканда менин баардык сестеген ички сезимдерим, нервтерим бир аз ордуна келе түшкөнсүдө. Демек мени санаргаткан белгисиздиги менен эртеден бери кооптонткон дүйнө жок дегенде жарым жартылай өз ордунда. Салам алейкум, дедим устакананын босогосуна барып. Атам баш көтөрүп менин коопсунган кебетемди көрүп туруп, колумду кысканчакты жым деп уртунан күлгөнсүп койду. Анысы келе бер, эч айыбың жок деген аталык кечирими. Биз жан узактын балдары атабыздын жүзүнөн мындан башка белгинин изин чанда гана бир байкабасак көрчү эмеспиз. Баарыбызды тең ар дайым энебиз жазалап, энебиз кечирим кылчу, энебиз эркелетип талтаңдатчу, чыбык же муштум керек боло калганда аларды да жалгыз гана энебизден алчубуз. Кайда жүрөсүз? Деди атам балкасын камдап алып. Бирок бир азга чаппай туруп, карасам атам эмнегедир көзүмө башкача көрүнүп калыптыр. Кадимки эзелтен берки бир оорусунан айыккан кишидей, иреңинен сарысы кетип, көздөрү нурланып, сакалы кынаптап серпилген, үстү башы таптаза, көз карашында кандайдыр таң калгандык, мен күтпөгөндүк бар. Бирок таарынычтын түк белгиси жок. Ошондон улам мен өзүмдү кайсы бир жаман дилимде бу кишинин баласы эместей сезип кеттим. Көңүлүмдүн тереңинде негедир тырчуу пайда боло түшкөнсүдө. Бирок аны билгизүүгө эч шылтоо жок эле. Ошондуктан кадимки эле сагынып калган баладай атама бүткүл мээримимди төгө элжиредим. Атам дагы ошентсе деп, азыр тура калып, жалына жалбара бетимден өп, көзүмө, колума, ар бир кыймылыма ичи эзиле карап, бир далайга божурап артымдан ээрчип алса деген илгерки балалыктан калган кусалык мени бийлеп турду окшойт. Бирок атам анымды байкаган да жок, эле салган да жок. Ал жанагы адеп келгендеги бойдон эч өзгөрбөй кала берди. Ошондо мен бир чети атама калыстык кылбай, андан маркум апамдын мээримин, сүйүүсүн талап кылып жатканымды, экинчиден бу дүйнөдө эң теңдешсиз энелик мээримден биротоло айрылганды даанылап сездим. Көрүктү сагындыңбы? Кана басчы? Деди атам аңгыча мага деген эң кымбат сөзүн эми таап айткандай жымыңдап. Мен плашымды чече салып, кош колдой көрүктү басып кирдим. Жатыркап унут болгон колдорум эки жеңи тери көнөктү ыраты менен баса албай, чалыштай түшүп жатса, атам ошону карап туруп, анан биротоло ичи эзилип жыргап күлдү. Удутуп калыпсың го, деди ал, бир аздан кийин такыр кубанычын жашыра албай кыткылыктап. Мен дагы көздөрүмө ысык жаш келип эреркедим атама. Ошондон кийин барып экөөбүздүн ортобуздагы ата балалык мамиле бир аз ымалашты көрүнөт. Тартынбай сүйлөшө баштадык. Ата, бизди күтүп аттыңызбы? Силердин ишиңер кыйын да балам. Бат эле 2 жыл өткөттүр. 2 жыл деген эмне? 2 эле күн. Жалгыз абдан жүдөдүңбү ата? Тирүүнүн оокат эптеп өтө берет балам. Быйыл кышта шаарга барып туруңуз. Атайын ошону сүйлөшөйүн деп келдим. Атама дегенде менин сөзүмдү укпай калган киши болуп, бирок акыры жооп берүү керек эмеспи дегенсип, кабагын саал чытый калды. Айтканым ага жакпаганын дароо сездим. Барат элем, деди бир маалда жоошуган түр менен. Бирок мүмкүн эмес балам. Шаарга жаш кезде барбаган киши зили көнбөйт тура. Кыш туруп жазда кайта келесиз. Элдин ата-энелери бүт эле ошентип жатышат. Атам мен тараптан жагымсыз бир жыт искегенсип, иреңин жука бырыштырды. Билбейм, алар кандай немелер экен. Үй жайын талага таштап.
Үй жайда туугандар карап турат да. Атам баш көтөрүп мени ормойго карап койду. Бул чындап эле мени шаарына чакырып келгенби деген сиген көз караш. Мен анын ошол көз карашын тосуп алып, зарыла жооп күтүп турдум. Атам ойлонуп калгансыды да. Мени жайыма эле койгула, деди ал бир аздан кийин үнүн экинчи бул айтканын кайталагыс кылып чыгарып. Менден кабатыр болбогула. Сөздүн чынын мен атамды шаарга кетишке бат эле көндүрөм го дегем. Кыштын күнү жылы үй, жумшак төшөк десе ким эле кача коймок. Бирок байкап көрсөм, атам мага көнчүдөй эмес. Шаар жөнүндө дагы бир ирет айтайын десем, ал кадимкидей ормоңдоп, балкасын сабын ачуу менен дөшүгө кагып алды. Мен да тырчыдым. 40ка чыгып буурул чач болгон мени атам баягы эле илгеркидей баласын тат. Сөзүмө кулак туруп бир аз абайлап көрөйүнчү деген оюнда да жок. Мен ачуу менен көрүктү күш эткизе, көмүрдүн күлүн сапырам, атам болсо сааттай болуп кайдан келип калдың дегенсип мени териси сүйбөйт. Мойнун ары көздөй бурат. Экөөбүз сүйлөшпөй калдык. Биз ошентип жактырышпай турган чакты калитка кыйч этип ажыке жеңем корого кирип калды. Атамдын ортон чинисинин аялы. Жеңем кире сала эле чоң уйдун астын шыпырып, казан аякты калдыратып, кадим өз үйүндө жүргөндөй. Саламатсызбы жеңе десем, адам караңга түгүн. Сен белең, ана мен келдим деп койбойсуңбу деп, кадимки мага тааныш балбан кыялы менен тосуп, энемдин салтын жазбай, башымдан суу тегеретип ыргытып, алды менен эч сыр берген эмес. Жеңеме мен да сүйүндүм. Биз жокто атамды жалгыз бозортпой, үй оокатын колдон алып, аны тигинтип таптаза кийинтип, өңүнөн азбай тың турганына ушул ажыке жеңем себепкер эмеспи дегенчелик ал кишиге туугандык сезимим өзгөчө козголуп ыраазымын. Анын үстүнө чоң үйгө кирсем, бөлмөлөрдүн баарысы тең жаркырап таптаза, ар бир буюм баягы апам бардагыдай, ал түгүл андан да иреттүү, ордордун карападагы гүлдөргө суу куюлуп, китеп текчелерден чаңы сүрүлүү, айтор бардыгы жайында. Көңүлүң ачылат үйгө кирсең. Мен ажыке жеңеме атайлап рахмат айткым келип, бирок кыргыздарга антсең тууган ичинде жакшылыкты эсептегенде ойлоп, таарынарын ойлоп, болгону жеңеме эзиле карап, ичим жылыгандан жылый берди. Бирок ошондон көп өтпөй, үшөөбүздүн ортобузда мен түшүнбөгөн кызык окуялар башталып, акыр аягы чыр чатак менен бүтсө болобу? Кептин баары ажыке жеңем самауыр коюп, бизге түшкү чай берем дегенден башталды окшойт. Жеңем самауыр коем деп балпактай кетти да, бирок керектүү идиштерди таппайт, же ширеңкесин таппайт. Экөөбүз эптеп жүрүп самауыр тапсак, эми отуну кайда, суусу кайда болуп убарабыз. Шкафтар, сандыктар бая апам бардагыдан өзгөрүп, тамак аштын турган орду таптакыр алмашылып кеттир. Биз антип убара болуп жатсак, атамдын негедир сиркеси суу көтөрбөй, уламдан улам түнөрө берди. Отуруу ордунан тура кетип, этек жеңин кагып силкип, ажыке жеңемдин басып турганынанбы, сүйлөгөн сөзүнөбү, жыгылган ишинеби айтор баарын эле итатай тутулат. Мен атамдын мындай жеңил кыялын өмүрүмдө көргөн эмесмин. Кирин жууп, ашын жасап жүргөн жеңеме мынчалык неге бүтүрөңдөйт деген ойдо мен ого бетер жактырбай улам алайып карап калып жаттым аны. Бирок анткенимди эсепке да алган жок. Барган сайын кыжыры кайнап туттугуп, экөөбүздү тең өзгөчө ажыке жеңемди көрөйүн деген көзү жок атамдын. Бир окумда ажыке жеңем чай издеп шкафтан аңтарып калды. Же каргыш тийген чайы табылбайт, же жеңем издегенин койбойт. Кебетесине карасам, ушул үйгө далайдан бери кирген сыягы жок жеңемдин. Менин эсиме Мунабия кайрадан кылт этиштү. Жеңем эмейле ошол жасап жүрсө керек бул үйдөгү оокатты. Же балким андай эместир. Чайыңызды кайда койчу элеңиз? Дедим ажыке жеңеме ачуум келе түшүп. Жеңем суроомо жооп бербестен, суурмалардын улам бирин чаңызгытып аңтара берди. Баарынан кызыгы анында атамдан бетер ачуусу келип, өңү кара көк тартып калыптыр. Улам ылдый түшкөн жолгуну улам кулагынан арта салып, бир нерселерди кыжырланып күңкүлдөйт. Кебетеси дал атамдын өзүнө акарат кылып жаткандай. Чайыңа ыраазымын, келин бала, тим эле койчу, деп жиберди бир малда атам анын ошол күңкүлдөгөнүнө чыдабай. Менин шаштым кете түштү. Карыя киши да ушунча орой сүйлөчү эле жарыктык. Жеңем бечарада эмне күнөө? Чай кайнатып бергени жаткан жазыгыбы?
A degende ушундай ойлогон мен жеңемди мына азыр булкуна туруп үйүңгөздө жөнөйт экен деп чочугам. Бирок ал эмнегедир антпеди. Антмек түгүл мурдагыдан бир аз өзгөргөн түрү жок. Эч нерсе укпаган киши издеген чайын издеп, баягы эле кимгедир гыжырданып тилденет. Анткен сайын атамдын каары бетине чыгып, акыры жеңемди үйдөн кууп чыкчуудай туталанды. Мага чай бербей уу берчи, уу бер деп ал боюн токтото албай калчылдап. Жеңем болсо дали атамдан бир сөз укпаган киши. Мен ошого укмуштай таңыркадым. Бул эмне деген окуя? Кимисине болушуп, кимисине эмне сөз айтарымды билбейм. Жеңеме жан тартайын десем, анын дал өзүндө мен билбеген бир сыр бардай. Болбосо атамдын тигинтип кыйкырганына бир кайрылып жооп кылбайт беле. Балким жеңемде бир ажайып күнөө барбы дейм. Бирок ал эмне деген күнөө болмок. Айтор улам барган сайын экөөнүн ортосуна кирише албай четте калдым. Баарыдан ичим күйгөнү, атам мени бүгүнкү келгениме, жанында турганыма эч бир көңүл бурбай, мени келдиби жокпу дебей, кандайдыр жашыруун турмушу менен, мага белгисиз өз санасы менен алек болсо, ошол себептен келинин эч уялбай араздашып, ага кыйкырып орой сүйлөп, мындайча айтканда ажыке жеңемдин жакшылыгына жамандык менен жооп кылып жатканы болду. Эмне себептен мындай болот? Эмне себептен илгертен жоош узак аталган бир мүнөздү түнт киши мынтип бир жылга айланбай кыялы кескин өзгөрүп адам тааныгы сабалга келет? Мен чын эле эч нерсе түшүнө албай капа болуп турдум эле. Аңгыча атамдын бир отоло каны бузулду бейм, эмне кылып, эмне коюп жатканын өзү билбей, калч этип тура калды да, жеңем жаңы эле сырттан алып келген саморду кайнаган суупусу менен көтөрүп туруп, эшиктен ары шилтеп жиберди. Мен чай ичпейм. Мага баарыңар чогулуп келип уу бергиле. уу керек мага, деди анан 2-3 сапар каргылдана кыйкырып. Андан соң төркү үйгө өттү дагы эшикти тарс жаап алды. Жеңемдин өңү да өзгөрүлгөн жок, кыймылы да шашылбады. Сырт кейпине караганда ал эрке баласы чатак салып тайраңдап жаткан эне сыяктуу, адепсиз Жубарымбектин качан басыларын күтүп турган сыяктуу. Бул эмне деген спектаклиңер? Дедим мен жеңемдин ошол кебетесине ачуум келе, шаардыкча жаргону менен. Ансем, кап сен чай ичсең болбойт беле? Жолдон келбедиңби? Дейт ажыке жеңем менин суроомду кеп ордуна көрбөй өзүнчө кобуранып. Жо, бул эмне деген мамилеңер? Түшүндүрүп бергилечи, дедим мен жада калса, бул аялга да сөзүм өтпөй турганына ызалана титиреп. Ошондо жеңем мага таң калгансып, бир чети ишенбегендей кыйгач карап турду да, жүрчү буяка дегенсип эшикти жаап сыртка чыкты. Сени ол 40ка чыккан киши дейт. Эмне үчүн менден сурайсың атаңдын акыбалын, ия? Деди ал, эки колун бооруна ала, кадимки ажаан катындай сурдана түшүп. Мен эмне айтарымды билбей калдым. Эмне үчүн силер шаардагы энтелеген сөрөйлөр бир келип атаңардын ал жайын сурап койбойсуңар? Же кичинесиңерби? Же силерге атанын кереги жокпу? Улуусу сен 40ка келдиң, кичүүнүң 30да, ортодогу кыздарыңар болсо үчөө тең килеңдеп 3 күйөнү мойнуна минип жүрүшөт. А бул жакта жалгыз атаңар бир мастанга апаңардын ак шейшебин тебелетип, салтта жок жосунду кылып отурат. Бейиши болгон жеңем тим эле көрүндө ала салып аткандыр. Ал энеңдин өлөрдү айтып кеткен керези бар, билесиңби? Мен билбейм дегендей делдей турдум окшойт. Жеңем дароо эле сөзүн улай берди. Ушул шеги жок салбар мында бияга 10 түтүн танай уулунун бирөөнүн босогосун аттата көрбөгүлө деген болчу. Апаң маркум өлүп бара жатып, жарыктык акем ошону өз кулагы менен угуп турду эле. Бирок тигиле азежил катын анын оюна койбой башын тегеретип атпайбы? Атаңдын башы тегеренип калганын көргөн жоксуңбу же? Мен ажыке жеңемдин суроосуна жооп бере албай, атаганат. Тигил бардачоктогу ачук катты сиз жазган турбайсызбы жеңе? Деп телмирип, бир эле учурда башыма ушунча көп күтүлбөгөн ойлор келгендиктен тилим буулуп, эсим кетип турду. Жеңем болсо мени доолдойгон сырт кебетеме ичинен кыжыры келе сөздөрүн ого бетер ачууланта, менин намысыма тийгендей кылып, тигил Молдавия деген аялга жалымды козгогудай аракет менен улантып жатты. Биз Тынайдын келиндери, маркум энеңдин керези деп атаңа жаман көрүнүп жүрөбүз. А силер болсо ар намыс менен ишиңер жок. Эми мына сен келипсиң. Атаңды тигил жиндиңден ажыратып, шаарга алып кет. Болбосо акемди көкмөй кылатал. Ансыз деле жетишип калды, көрдүң го өзүң. Мен ичимден, да көрдүм деп
жеңемдин дал ушул сөзүнө аргасынан макул болгонсудум. Ошонумду кыйды жеңем көзүмдөн сезе койду окшойт. Дароо мага ыктай калып, добушун эми мага толук ишенген кишидей шыбыш аралаш чыгара баштады. Алып кет атаңды, деди ал дагы бир жолу мен эмне кылышым керек экенин дааналап. Болбосо биз такыр ээ боло албай калдык. Күндүзгө макул кайтарабыз. Мунавия шүмшүктү бул жакка жакын жолотпойбуз. Ал өлүңдү көрөм болсо түн ичинде келип, атаңдын үстүнө кирип алып атпайбы? Таң кулан өгө атканда кайра кетип калат экен. О, бети жок шермендежеси. Карып кемпир болгондо ошого кантип барат уялбай. Акемдики эмне мейли дечи. Эркек эмеспи? Атигил бейбактын кылганын айтпайсыңбы? Алигиси не вак мүйүз болгонуна карабай бет бактанып жүргөнүн. Ажыке жеңем кызылыгы менен мага ашыгыраак сөз айтып алганына оңтойсуз жылмая калып анан шыбырады. Акемдики деле шермендешилик эмеспи? Бул жагынан ал кишиде түк уят калбай калды. Ажыке жеңемди мени өз киши катары көрүп, ачык айткан сөздөрүнө жооп бере албай турдум дагы эле. Сүйлөгө эч мүмкүн эмес. Көңүлүм ушунчалык дүрбөлөңдөп, чаташып калгандыктан азыр дароо машинага отуруп ээн жака жүрүп кетким келди. Бирок антүгө чамам жетпей атат. Асылбек байкем үйдөбү? Дедим мен жеңемден башка дагы бирөө менен бул туурасында тезирээк сүйлөшкүм келди. Антпесем тамыры тээ алыстан бери зилдеп келаткан бул Мунавия менен атамдын ортосундагы мамилени мен түшүнө ала турган эмесмин. Үйдө болбогон эмне? Өзүң билесиң да байкеңди. Ажыке жеңем капкагы бир жерде, өзү бир жерде тоголонуп жаткан саморду чогултуп алып, оозгу үйгө киргизип койду. Асылбек байкемдикине жеткиче бир нерсеге ичимден катуу таңыркап келе жаттым. Улам демитип сүйлөгөн сайын, улам Мунавиянын жер жеберине жетип жектеген сайын, ажыке жеңемдин бардык айткан сөздөрүнөн, ой пикиринен, турган турпатынан маркум апамдын типтирүү элесин даана көрүп келатам. Таң каларлык окшоштук. Таң каларлык бирин-бири кайталуу. Тим эле атайлап жасап койгондой. Маркум апам өзүнүн бар болгон ички дүйнөсүн, көз карашын, ой пикирин ажыке жеңеме аманат кылып берип кеткен сыяктуу. Же балким аялдардын баарысы эле окшош болобу? Же болбосо апам айткандай биздин Танай тукумунун аялдары окшошпу? Айтор Мунавия дегенде менин апа жеңелеримдин баарысы бир ооз, бир дем, бир көз. Мен түшүнүгүмдө маркум апам абысымдардын ичинде өзүнүн ашкере тууганчыл, боорчулугу менен кадырлуу эле. Анын үстүнө беттегенин бербеген кызыл кандуу, кыялы башкалардан өзгөчөлөнүп, атамдын жооштугунан улам көп убактарда эркектердин арасындагы кеп сөзгө өзү аралашып, тууган урук ичиндеги расмустарды өзү эле биле берчү. Ошондон улам ал кишинин калган бардык абысымдарына таасири күч болгонбу? Же кептин баарысы жанагы керез кылып айтып кеткен бечара апамдын аманат сөзүндөбү? Баса ал керезди бузуп койгон атамды эмне кылуу керек эми? Мен ушуга түшүнбөдүм баарынан да. Керез деген жекеле биздин элде эмес, дүйнөнүн бардык элдеринде ыйык деп бийик тутула турган руханий милдет. Менимче аны бузган же аткарбай койгон адам али болбосо керек. Эгер андайлар чыккан болсо элден элге, укумдан тукумга сөз кылат эле го. Мен мисалы андайды угуп көргөн эмеспин. Эл эмне дейт буга? Ошон үчүн атамдын кылганын кандай деп айтууга болот? Эл эмне дейт буга? Балким эл журт эмдигиче өз өкүмүн чыгарып койгондур. Ажыке жеңем аны биле электир дейм. Балким Асылбек байкемден угармын ал жөнүндө. Байкем адатынча чот кагып отуруп чарчаса керек. Керебетке жан эле кыйшайган түрү бар. Мен ассаламу алейкум дегенде эле лып ордунан тура келди. Уктаган деле кебетеси жок. Ашказаныңыз кандай? Дедим бир аз жайланышкан соң. Байкем адатынча ашказандагы жарасынын тушун алаканы менен аяр басып, башын ийкеп койду. Бир топ жыл райондук кызматтарда жүрүп, анан эмнедендир сынып келип, азыр айылда бухгалтер. Бир кезде элге журтка эстүү, азамат, иштерман атанган Байкуш байкем кийин оорулуу болуп, бирок ага карабай арактан кез келгенде тартынбай согуп жүрүп жаралуу болду. Арыктап кетти. Азыр араң эле сүлдөрү бар. Ошентке менен айыл ичиндеги эстүү баштуу дегендердин эсебинен чыгып кеткен жок. Бирок балким дайыма жаны кейип жүргөндүктөнбү, адамды көп кыртышы сүйө бербей, аз сүйлөчү болуп калган кийинки жылдары. Мен оңутун келтирип туруп, ири алды менен Асылбек байкемден
Munabia tuuralı suradım. Özünçe жүрgөн bir beçarada. Özüň dele bilesiň da, dep ireňin jerden albay oturup жооп berdi agam. Anyň gebetesine jana joğuna garaganda dele ajykejeňem erteden beri jagyn janyp gaşagan Munabiýanyň gylmyşlarynyň biri jokdoý. Aslybek baýkeme göp içine berbegensip kaldym emnegedir. Ahyry jüregimde öýgen eň orçundu surany berdim. Jaýyna getken kişiniň gerezini atkarbagandygy üçin sizden jan uzak agaňyzdy emne jazaga buyruguz gerek. Al emne gerez eken, dedi baýkem hiç nerse bilbegen kişidey. Munabiýa tuuraly. Dedi baýkem betlerin miň bir ışkyla jylmaýyp. Any janagy oň bolan jeňeň aýtsa gerek. Jok, apamdyn oşetkeni çymby? Dedim men kızulana. Bilbeýim, aýtsa aýtgandyr. Barybız ele üýge girip çykyp jürdük jeňemelerde. Balkim gelinderine birdeme degen çıgar. Aýger aýtkany çyn bolsa, atam nemne kılabız? Baýkem jerden başyny albay kıt-kıt güldü. Hem ne kılmak eleň? Dargasabızby? Aýtyş gerek-de. Aýtkan emne? Söz degen söz da. Emne üçin söz degen söz? Barlap aýtyş gerek-de. Kızık ekensiň. Emne üçin kızık eken? Marhum apaň tiri çagynda 20 jyl garmaş tıybagan ataňdy. Emigim tyýat. Men şaldaýyp kaldym. Demek Aslybek baýkemde bul işti jaýyna goýgan eken-de. Bardan da 20 jyl degeniň gara. Demek atamyň okuýasy ilgerteden beri ele büt elge daýanyş turbaýby? Emne üçin bizge, baldaryna, bugaýçan bir tuganybız oz açyp aýtyp goýboýt? Kızık. Sen özüň dele bilesiň da. Baýkem meniň oýumdy taap oturganday kowrap goýdy. Biz gaýdan biletelek? Aýtyp goýboýsuňarby? Dedim men çynynda ele ızalanyp. Kanty bilbeýsiňer? Emne asmandan düşdüňerbi? Apam barda dala ile çatak bolça emes bile. Birok düşünçe emesmiz. Anda özüňerden görgüle. Düşünüp jüriş gerek munday nerselerdi. Eldin barysy düşüngen nerseni siler emne üçin düşünbeýsiňer? Baýkemniň gabagy tyrşa düşdü. Dagy süýlesem dagy güçöp, kayra özümdi günölöy turganyny sezdim da sırtka çygyp ketdim. Hattiň dep baratdym. Agama жооп kılıp aýta turgan başga söz taba albay ızalanyp tutalanyp. Bilem uşunu. Kimdir birөө maga sözsüz üşüntip güne goýup aýtaryn kandaýdyr bir tuňguýuk sezimlerim menen murda ele tuýup jürçümün. Oşonu muna hazır Aslybek baýkem aýtdy. Oroy aýtdy. Göňülimde orta aýtdy. Birok emne üçin meni aýap, jondotup, çyn ele atamdan bul okuýasyny bilbegen kişi gatary görüp, azyrak jymsaldatyp goýbady deseň? Attiň tuğan içindeki adamgerçilik degen azaýganby? Men ilki basyp, maşinemdin janyna araň jetdim. Kaş garaýyp aýlana görünbey kalgan eken. Göküregim tarnyşga tolup aşyp, andan da emne kılarymdy bilbey gelip, aldyňky orundukdy artka jyktym da darmansyz boýumdy taşladym. Atama girip barıp çaң salsam dep bir niyetim azgyrgansyt. Ekinci bir göňülim bolsa andan çoçulayt, aýbygat. Antkeni men azyr özümdin iki adamyň ortasyndagy 20 jyldyk okuýaga garaganda alsyz ekenimdi sezip jatam. Oşol 20 jyl degen möhnötüň aldynda altygül o düýne getken adamyň gerezi de alsyz, güçsüz bolup kalganyna bir çeti hiç işene albay, kayra turup işenige argasız bolgonyma ızalanyp, bulugup, birok bardan gokuyu bul işke karşı turuga argasız ekenimdi sezip jattım. Atamda bugünkü hyýal jorugynyň aldynda men hiç nersege arzubagan bir gölöke ekenimdi düşündüm. Oşol alsyzdygymdan jüregim düşüp korkup duram. Atama hiç söz aýtuga gudratim jetbesin. Jetse de al sözümdi bari bir aýtbasymdy sezip jatam özüm. Eger bayağı meniň murdagy joş uzak atam bolsa ugar bele kim bilet. Azyr bolsa bul jan uzak degen adam maga ögöy kişi syýakty bolup galypdyr. Azyr al jumurtkasyn başga uyaga salyp berip, uçup ketken kanattuga okşoy düşkön şekildi. Anyň göňüli bizni taşlap başga jaka uçup ketken beýim. Uşunu ne wagt sezgen Aslybek baýkemden aýtgan sözü tigil bolup jatgan çygar. Andan başga çarasy galbasa gerek. Attiň başga argasy galbasa gerek baýkemden. Atamdan uşul ahwalga jetkeniň gözüň görbey ertere ölüp tynganyň da jakşy bolgan eken apake. Maşynada jatgan meniň jüregim syzdap, atam menen Munabiýanyň ortasyn
Көп жылдар туташтырып келген каргашалуу бир сезим ажыке жеңем экөөбүздүн ак тилек, ак оюбузду басмырлап, шылдыңгыла үстүбүздөн тебелеп өтүп кетип жаткансыды. Ушул эч нерсени тоготпос ырайымсыз сезим керез деген ыйык милдетти, элдин түпкүлүктүү рух салтын сындырып, келекелеп жаткансыды. Аттиң-ай, кандай айла кылсак болот? Жок дегенде керез дегенди коргоп калсак болбойт беле? Мейли, атам өз абийирин өзү сактабаса, мага да кереги жок ал абийирдин. Бирок адамдын улуу салтын сактап калыш милдетин эмне кылабыз? Эмне кылабыз дейм, ата? Башкасын койсом да, мен атама ушуну айтууга акым бар экенин ойлоп бел байладым. Азыр туруп барып кыйкырсам, ал өтө турган сөзүм бар сага, ата. Үстүмдөгү былк эттирбей муунтуп жаткан жүгүм бир аз жеңилдегенсип, ордумдан тура баштадым. Аңгыча биздин үйдүн эшиги ачылып, атам сыртка чыгып келе жатканы угулуп калды. Түн абдан эле коюлуп калган экен. Машинадан чыкпай айырылап отура тургум келди. Атам мени издер бекен деген ойго кеттим окшойт. Аңгыча атам калиткадан чыкты да, түз басып, жанымдан дабышсыз өтүп кетти. Эч токтолгон жок. Ошондон улам мен дароо түшүндүм. Анын кайда жөнөгөнүн. Артынан аңдып баскым келди. Бирок эшикти ачсам, дабыш чыгып калат эле. Ошон үчүн караңгыда көз тигилтип атамдын каранын болголоп карап турдум. Кантсе да Мунавияныкына жөнөдү болуш керек. Мейли дедим ичимде. Кайра жакшы болот. Көрсө атам Мунавияныкына кетпейли аны тосуп чыккан экен. Менден алыс узай электе ал бирөөнө жолуккандай болду. Күбүр-шыбыр сөздөр чыгып, экөө чогуу туруп калышты. Атам тиги аялды үйгө жүргүн деп жаткансыйт. Аял болсо макул эместей. Кыязы менин машинем ага агарып даана көрүнүп турду окшойт. Аңгыча болбой үй жактан күйүп-ышып, ажыке жеңем жетип келгени. Көрдүңбү кичине бала? Айтпадым беле? Момутип түн ичинде да биздин тынчыбызды алат тигил. Уят сыйыттан эчтеме жок. Хай Мунавия, могул баладан уялсаң боло жок дегенде. Мен машинеден атып чыгып, ажыке жеңемди дароо колдон алдым. Бирок анын үнүн басууга үлгүргөнүм жок. Аңгыча Мунавия дароо кетип калды да, атам жалгыз бизди көздөй дабышсыз жылып келе жатат. Оюма ар нерсе келе түштү. Күндүзгү чатак уланбаса экен деп кыпылдадым. Мындай учурда ажыке жеңем унчукпай калыштын ордуна кайра биздин короого киргени жүрөт эдиреңдеп. Жеңе, үйгө бара бериңизчи, дедим мен аны колдон ала токтотуп. Кыязы ал таңыркап калды окшойт. Демек атамдан коркуу деген анда ойда жок. А бирок бүгүнкү самоорду ыргыткандай кылса, атам бирөөгө зыян кылып коюшу мүмкүн да. Нерв дегенден анда эчтеме калган эмес көрүнөт. Бирок ал кечке үйдө жалгыз жатып, бул маалда жоошуп калган бейим колтугуна агарган чүпүрөктөрдү кыстарган тейде жаныма келди да, конуп кетесиңби? Деп сурады менден. Менин жообумду уккандан кийин ал жеңеме эч көңүл бурбастан үйгө кирип кетип чырак күйгүздү. Колтугундагы жуулуп, үтүктөлгөн сүлгү, суу жоолук, дасторкондор экен. Ал дагы жеңеңди жууп кой десем бир жумадан бери кулагына кирбейт, деди атам мага арызданган тейде, колундагы чүпүрөктөрдү көрсөтүп. Мен ажыке жеңемди карасам, ал баягы эшикке ыргыган самоорду кайра койгону камырып жүргөн экен. Атамдын арызын тыңшап да койгон жок. Тамак ичилип бүтүп, ажыке жеңем кеткенден кийин атам керебеттен өз төшөгүн өзү салууга киришти. Кыргыз айылдагы эң бир ылайыксыз осол көрүнүш ошол болсо керек. Аялсыз бой калган карыя киши жууркан төшөгүнүн оңун келтире албай, көпкө дейри каржаңдап атса, же өңү табылбайт будаланган жууркандарынын, же ал мусапырга жардам берген киши жок. Жатып, укта, деди атам, тигил ички бөлмөнү көздөй ээк шилтеп. Башка сөз сүйлөшкүсү жок. Ошондон улам мен айтууга камдап алган сөздөрүм талаада каларын сезип жаттым. Апам эмне деген керез айтты эле? Эмне кыласың? Тим эле угуп алайын дедим. Атам там жакка бет буруп кынтыланып алды да, саамга дейре унчукпай калып, анан үздүк создук күңкүлдөй кетти. Бир топ эле сөз айтты байкуш. Астыма ички үйдөгү чоң килемди салып, үстүмө парча жапкыла деди. Көргө сөгүм киргенче элге арак берилбесин деди. Анан дагы кыркым өткүчө балдарым менен чалым таяк таянып турсун. Келиндер кошогун токтотпосун деди. Мен жүрөгүм зырп этип,
Apamdy koygondan 3 gün ötkөндөн kийин şaharga işime şaşıp ketkenimde estep etdim. Baykuş apama taňyrkadım. Hemne üçin oşolardyň barysyny aýtdy eken dep. Birok gerez degende bu dep teskep oturup aýtdyçy. Ata, dedim men anın janına barıp. Anan emne üçin bizdi 40'ına çeyin kalgıla, eneňerden sözü uşunday dep kaltırgan joksuňar. Atam başyn burup meni ormaya garap koydu. Siler galat bileňer. Kalyş gerek ele da. Hökümet ruhsat berýär oşoga. Hany görüşet elek. Berbeyt. Eldim bari 40 günden ölükköm jürüp alsa. Eşdigim işdeyt. Al sizdin jumuşuňuz emes da. Bar, jat, ukta. Munawiýa turaly apam emne dedile? Ukkan emesmin. Kanty ukkan joksus. El aýtyp atpaýy. El aýtkan jeri jok. Uktaç. Kaçpaňyz ata. Biz süýleşýübüz gerek. Atam ünsüz jatyp kaldy. Men janynda tura berdim. Jarykty öçür, dedi atam. Men öçürbey tura berdim. Köp götürdüm. Akyry jogap berersiň dep melteyip turam içimde. Birok atam da gögörüp jata berdi. Tap-takır gozgolboýt. Men murdumdy şuu tartyp, tamagymdy gatu-gatu jasap oroýlany başladım. Kıjırın gelgenini atama sezdirip jatam. Oşensen bir malda atam sekin orundan tura başladı. Sen emne? Meni tergegeni geldingbi? Dedi girebetke oturgandan keyin başı kalç etip. Bary bitip emi sen kaldyňby? Meni emnege jaýma goýboýsuňar ya? Men ölüp bersem janyňar tynaby? Apamdyň gerezini aýtyp atpaýmby? Dedim men taýsalday düşkönde bilgizbey. Apaň anday söz aýtgan emes. Kalp, ajyke jeňiňden çygargany. Atam degende önü gargıldanta gatty bakyryp alyp, kayra oşo zama tylamsyrap, doşu çykpay kaldy. Men atamdy aýap ketdim. Birok apam üçin degen bor tolgom dagy da güçlülük kılıp. Aýtpasa da apamdyň galagany oşol ajyke jeňem aýtganday bolçu. Siz any atkarşyňyz gerek, depdirmin. Oşensem atam jaşty gözü menen meni bir ukmuşday gyjalat garap aldy. Anda men da öleýin. Ant bezem siler öňden göngen kelesler. Tirүү kişiniň kalagany menen esepleşpeyt turbaýby? Öleýin anda. Başga arga kılgan jok dep karagan eken oşonda görse baykuş atam. Men any gaýdan düşünöýin. Düşünmek turgay atamdyn oşonda başı şılkyýyp, maga üň gatalbay kalganyndan maşyr bolu. Jeňişke jetken kişiçe ertesi şahardy gözдөй maşynany uçurup göňüldü getkem. Tura 3 günden keyin barybız teň telegram aldyk. Gelsek ne bak bozuy tigilip, atam baykuş gök bedeniň üstünde muzdakta jalankat şeşepke orolup jatypdyr. Biz bargandan keyin aýaldagy jaňy salt boýunça boş kerebetdi üýdüň ortasyna çygaryp, sööktün betini açyp, üstün kara tukaba menen jap koýuşdy. Ыйлай basılıp, elge aralaşa başlaganybızda men bizdin aga tugandardyň gebetesinden bildim bir önün azaga gelbey jatganyn. Görsö al Munawiýa eken. Gowuraşgandaryň sözlerinden baýgasam, anın azaga gelişine ajyke jeňem baş bolgan apamdyn büt awsyndary garşy çykyp, erkekler bolsa Munawiýa gelbese bolboýt dep ekaça pikir aýtyp jatyşgan görünet. Maga bar bir öňdendi. Gelse gelsin, gelbese goýsun. Andan emi eç nese özgörüp ketbeyt. Birok ajyke jeňemler garşy bolup jatgandan keyin any keltirip, çatakty gaýradan ırıp atyp emne kılat dem içimde. Angyşakdy birөө gelip, meni konokboy awamlar çakyryp atat diginde dep, sakaldylaryň içine çakyryp bardy. Bizdin üýdüň törkü bölmesinde oturuşgan eken. Gele goý sadaga. Ыйлап, bogoňda çygardyňby birtike? Ыйлagyn oşentip. Ataňa gança aýlasaň, saada giyin baldaryň oşonça aýlayt, dedi konokboy awışga meniň gollarymdy sylaglap, yüzünden merim çaçyratyp. Anan al meni çakırtgandagy maksatyny aýtdy. Oşky işi jok, öýde ıldyý jok, turmuş bolboýt, taken aýlanaýyn. Barybyzyň teňele ömürüz oşonday. Bir gılka akça, bir gılka kara jaşagan adam bolboýt. Seni biz estü dep, çoň azamat boldy dep geňeşke çakyryp turabys. Ataň marhum öýlerinde bir söz aýtyp ketdi. Oşonu atkarbasak bolbogon turat. Men aýta beriňiz dep başymdy jerden albay söz aýagyn güttüm. Munawiýany sögüme goýa bergile. Kara giyip başymda otursun depdir ataň. Meniň gözlerim ymyr çymyr bolup ketdi.
Дагы айтайын, Мунавиянын келип келбеши мага бар бир эле. Бирок атам байкуштун керези мага катуу тийди. Маркумдун эң акыркы жолку мени жек көрүүсү, ошондогу жаш аралаш кыпкызыл болгон көзү менен мени акыркы жолу карашы ок болуп келип, жүрөгүмө кадала түшкөндөй алсырадым. Бүк түшүп отурган бойдон Конокбай карыянын алдынан козголгонум жок. «Ай, Сандырак, бери кирчи», деп ал сырттан башпактаган балдардын бирин чакырып алды. «Азыр ылдый Мунавияныкына тызылдап барып, Жанузак атам өлөрүндө сизди азама келсин деп керези айтыптыр деген. Түшүндүңбү? Башка сөз айтпагын. Калганын ал өзү билсин». Албетте, өзү билсин. Бирөөз эле айтып коюу керек мындайда. Парздын иши деген ошондой болот, деп жанында отургандар Конокбайды колдошту. «Ой, Сандырак, баягы жомоктогу Сандыракча, жеткиче айтар сөзүңдү тескери буруп алып жүрбө. Эсиңе бекем түйүп ал», деп дагы бирөө тыңсына кеткенде отургандардын баары жайма-жай күлүп калышты. Көрсө Конокбайдын милдети мага ушул сөздү бир ооз гана кулак какты кылып коюш. Ама акылдыгымдын эч зарылчылыгы жок экен. Ошону менен өлүк узаткан, аза күткөн Танай уулунун улуу кичүүсү, аял эркеги эми Мунавиянын келер келбесин, келсе кантип эмне болуп келерин күтүп калгансыды. Убакыт өтүп жатат. Мунавияга атайын кабар айтылды дегенди бир маалда ажыке жеңем угуп калган экен, кошогун дароо токтотуп, сустая сыртка чыкты да, эч тайманбастан туруп, Конокбай карыянын кылган ишине ачык эле акарат айтты шакылдап. «Ал эмнеси экен? Сакалдуу киши да ушуну кылабы? Андай калышчыл неме болсо, Шааркан жеңемдин керезин эмне аткарам деп жулунбайт? Же катындын керези эмес бекен? Көрсөң ой булардын өз билгендерин жасап». «Жеңеңдин керезин сен аткардыңбы, ай ажыке? Жанузак тирүүсүндө Мунавияны бул үйгө жолоткон жоксуң. Жолоткон жоксуңбу? Эми өлгөндө эмне кыласың анын алдын тороп?» Эркектердин кимдир бири ошентти эле ажыке жеңем душманын эми даана көрө койгон кишидей алигинин жанына тез-тез басып барып жулкуна кетти. «Келбейт Мунавия. Эмне жолу бар экен бирөөнүн эринин кашына келип кара кийип отургандай. Ага таңсып болуп турсаңар, намысы жок Танайдын эркектери чогусу менен барып үйүнө кирип алгыла». Менин туугандарымдын бир дары сандарын чаап күлүп калышты. Бир дары ажыке жеңемдин сөзүн жактырышкан жок окшойт. Иреңдерин тырыштырып тескери карашты. Бирок бири да сөз кайрып айткан жок. Ошондон улам ажыке жеңем биздин көчөнүн аялдарынын ичинен апамдын ордун баскан билерманы, мыктысы болуп калганын түшүнүшкө болот эле. Түшкө жакын азаа келген кишилер короого батпай бытырап, топтоо менен көчөгө чыгып, калгандары бактын ичиндеги жыгач таштын үстүнө каратаандай конуп отурушкан. Улам бир жаңы киши унчугуп келген сайын боз үйдөгү аялдар аркы терки үн созуп калышат. Бир маалда чыны чайнеп көтөрүп, ары бери чуркаган сырттагы келиндер күбүр-шыбыр болуп токтой калып, жол карай башташты. «Кел атат» деген үндөр тигинде мындан угулат. Мунавия биздин үйдү көздөй келатканын уккан соң, тигинде мында жан баштап жаткан эркектер да сөздөрүн токтотуп, баштарын сойтуп, алда эмне болор экен деген шойкомдо делдейип калышты. Мунавиянын келиши ушул азыр жарданып тургандардын ар кимисине өзүнчө, бирине намыс, бирине уят, бирине ачуу, бирине таба, бирине күлкү, а бирине болсо тим эле караандай кызык болуп турду бейм. Жеке мен өзүм кантеримди билбей, сөздүн чыны мына бул жогоруда санаган сезим туюмдарымдын баардыгы бирдей чогулуп келип, бир убакта көңүлүмө жыйылып алган сыяктуу, апкарып да, чаташып да, бир чети чатак чыгып кетпегей эле деген ойдо кооптонуп турдум. Эмнегедир дал ушул тушта шамалы жок, уйгу туйгусу жок, тыптынч мемиреп туруп эле асмандан аппак болуп кебес кар жай баштады. Кара жердин бети агаргандан агарып, биз дем алган аба улам тунуп, тазарып, дене боюбуз кадим салкын сууга чайкагандай таап-таза. Мунавия боюна жараштыра узун этектүү чымкый кара көйнөк кийип, чачылуу кара шалы жоолукту башына шалкы салынып, ээн жолдун дал ортосу менен төп-түз басып жалгыз келаткан экен. Жарданган эл бала бакыры аралаша, сөөк жаткан боз үйдүн эшигинен чыга, далай жерге эки жең болуп созулуп кеткен.
Oşul eki jeňin uçuna gelgen tuşta Munawiya başyn sal bir jagına gıyşaytyp, apakay uzun şadylary menen iňiniň guýulup düşkön jolugunun eki uçun göküregine gymtyp alyp ün çygara getdi. Kıyazy geçeten beri atamdyn ölgönün ukkandan tarta üýünde jalgyz oturup uylasa gerek. Gözleri kakanaktab şişip, on talalap jaşakkan beti başı balbırap göp çykypdyr. Munawiýanyň geletkan ugary menen ajyke jeňem boz üýdegi ün çygara başlagan aýaldardy tyýa salyp, syrtka jügürüp çykdy. Men erksizden alga jötkündüm. Bale bolup eki aýal çyrlaşa getpesin dedim okşaýt. Munawiýa jaş tökülgen gözlerin irmebesden ajyke jeňemdi gözde töptüz gele jatat. Jeňem bolsa to tosgan azamatça muştumdaryn bekem tüýüp, öňünden bir otola getip alypdyr. Bol poga etkel denesi jel urgan gök sotoga okşop titireyt. Aýtor bir bale baştalaryna görünüp galdy okşaýt. Je Munawiýa toktap galaby, je jeňem jol boşotaby. Birok eki öteň anday kılbady. Betme-bet tireşip geldi. Oşol tuşta Guday jalgap, gaýsy bir aksakaldyň çyňkyldagan açuu üni awany jarıp getkeni. Haldagy ýesi jok gatyndy jol boşot degile, oy! Azaga gelgen kişinin jolun tospoýt. Asylbek baýkem da görse çukul jerdeken, aksakaldyň üni çykkan çakty arada şyp jetip geldi da aýalyn jeňden tartyp ketdi. Ajyke jeňem jakşy ele moýun berbey, güýösü garmagan jeňin julup alyp, Munawiýany gözde tap goýoýun degicekdi. Munawiýa any gyjalat bir garap alganday boldy. Oşonda içindegi tirep turgan purrinasy synyp kalgan öňdö şylkyýa düşdi jeňem. Gözlerindegi emeleki çakrangdagan açuu ottoru negedir daro öçüp ketdi. Jeňemdin oşol gebetesi menin sanamdy daro tınçytgansydy. Jeňem daim ele uşunday bolup jürse degen galyp gelip ketdi oýuma. Birok anda dagy ele gaýratdyň görüngösü galgan eken. Munawiýa boz üýge girip geter menen betini atky üzüp aldy. "Huy albay bayagy jyly akem jogotgan altyn söýkünü taganyp gelgen tura," dedi anan al garap turgandardan jardam suragansyp jalyryp. Birok hiç kimden jogap bolgan jok. Bir jyldary marhum apam baş bolgan bizdin aýyldyn aýaldary jan uzak jasagan altyn söýkünü Munawiýa urdap ketipdir degen uşagaýyň taratyşyp, al turgay tigil jalgyz boý aýaldyn üýüne girip baryp tintişkenini ukkan elem. Argasydan adyr oşol esime düşdi. Görse ajyke jeňem oşol şököt buýumdy dagy ele izlep jürgen eken. "Kyzyk," dedim men özümçe taňyrkap. Bir gezde açuunun göre albastykdyň aýyndan çykkan söýke jönündegi kuru jalany jeňem uşul waka çeýin Munawiýanyň betine jabam dep jürgenin gara. Balanyň ele oýuny garap tursaň. Baýkuş apamda öler örgüçü al söýkeni atamdan doolap, uruşkan sayın taap kelgin dep çatak çygarçy. Esimde atam marhum baryn götürçü. Birok al söýke turaly sözdü götür alçy emes. Elden aýtyşyna garaganda oşul altyn buýum atam ömründe jasagan neçe mykty zerger beleklerden eň myktysy eken. Munawiýanyň gulagyndan al buýumdy men da görsem eken dep goýdum. Ыйлап, демен суутуп алгандан кийин Munawiýa da aýaldarga goşulyp koşa başlady. Adegende köpdün içinen anın үнün biz ajrata algan emesmiz. Bir wagtda tyňşasak, murda biz ugup jatgandan başga bir muňaýym ün özünçe bölünip, başgalardan bötönçörög ugulat. Bara-bara oşol ün östendegi ulam arbyp, ulam arty türlüp akkan жазgı suw syýakty koýulanyp, içi tolu arman güýgeşi kalıp, bargan saýyn muňkanyp, çyralyp jürüp olturdy. Irgagyda, sözleri da başgalarga okşaýt. Kançada alar murda giyin jamandykda aýtyla jürçü gönümüş sözler emesdi. Oşon üçin boz üýdün sırtynda olturup turgan erkekler da koburlaryny toktatyp, aligi söýüg üstündegi çykkan jalgyz üňge kulak töşeşkönsiýt. Eldi bilbem, menin büt göňülüm iri aldy Munawiýanyň uşul azyr atama aýtyp turgan sözlerine baýlandy. Bir oturguç alyp aldymda, ün çykkan tuşga yktaý oturup, ıslık jaş çalgan gözlerimdi bekem jumdum. Şan uzak adaşıp gelip düýnege, jan uzak aldybız çyrma tor boldu. Jan uzak ajyrym oýnap gül albay, jan uzak altynday ömür kor boldu. Jan uzak jer astynda sen getseň, jan uzak artyňdan uda jetermin. Jan uzak jer aldynda jok bolsoň, jan uzak armandy boýdan getermin. Jan uzak bulutlu gökte jok bolsoň, jan uzak bul turmuşdan geçermin.
Can uzak jaz emdi tagdyr kor eken, can uzak жазмыштын güçü zor eken. Can uzak jayıňa getdiň gütüp al, can uzak o düýne bizge dor eken. Öý büt küçöktü başlaryn jerge gulatyp dym oturgan eldin jonu appak bolup ketdi. Jer appak, boz üý appak, tal darak appak, asman appak. Goşoktun güçüne men oşonda aýraň boldum. Goşoktun sykry menen tabiat özgörüp jatkansydy maga. Kara joluk salınıp, boz üýdün iregesinde turgan aýallarda ak başyl bolup bir başgaça şoğlalanyp göründü gözüme. Girpik kötörüp aýakap tursam, alardın çynynda ele uşul münötde Munawiýanyň tagdyryna ditteri birigip, aga koşula barynyň teň aýaldyk jaty gozgolup, barysy teň adamdyk, aýaldyk biýik an şertdi bir gol menen tutamdap çoğu turuşgansydy. Kördüňörbi, aýal degen ganday asyl zat bolat? Kördüňörbi, aýal degen göňüli bapesdegen adamyna kanday berilet? Tirüsünde de, o düýne getkende de aýal anday adamyn biýik urmattap gökülete alat deşkensip, oşonusy menen alar mına uşul saatda bizden, erkeklerden kıyla jogary göterilip turgandaryn özleri de sezip jatışdy okşaýt. Mındayda dele bojur-bojurun toktatbogan arıdagy karyalar baş bolup büt öçöýüp, erkek jurtu baş götürbey dagy biraz oturgan soň, boz üýdün içi tüşele düşdü da, büt tulkusuna suý sala tögülgen kara jolugun iýinderine boş taştagan Munawiýa sırtka çyga geldi. Men jakty garagansıda, birok meni görgön jok al. Karyalar jakty garagansıda, birok alardy da görgön jok al. Tek gana emele jer betin jaba kalgan appak karga taňyrkap turgansydy da, ıldy, üýün gözde jalgyz basyp jönedi. Oşol tunjuragan jymjyrtda oğlagırak oýnap turgan bir nariste kız menen mokoloy jaş balanyň kytyldagan gülküsü kulak aralady ele, kimdir biri açulana, jeňindegi kardy silkip-silkip jüberdi. Hay jaşa bagyrlar. Eki nariste alige kişinin elikdegende şynk gülüşdi da, kol garmaşa nara çurkap getişdi. Holdaylan aýyndar, dele kol jup taşyp taşyp alışkan tura, dedi bir kempir eki naristenin oşol kılıgına içi eljirep. Tavyş eken dedim men içimden. Ilayım adamlardan baryle bir-birini izlep taba alışsa gana. Angyça Munawiýa sal uzaý düşken eken. Hey bala, tigil apaňdy gaýtaryp gelçi. Getpesin. Jan uzaktın sögünü uzatsın, dedi Konokbay oşonda bir ese elge jarıya kılganday bek-bek süýlep. Jumşagan bala jugurip bardy ele, Munawiýa sal toktolup turup, anın başынан sılady da, hiç söz aýtbastan arylap ketdi. Oşonda Munawiýa emne üçin gaýrylbay ketip kalganyn uşul gezge dere düşünbeyim. Özden suraýyn desem, al adyr jok. Munawiýa, jarkyn apam. Çıgarmanın ayağı. Avtoru Kazat Akmatov. Üň goştop audiolaştırgan Ernest Kıyas.